Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин 6-Б классынын класс жетекчиси Бейшен ага Салтанат эжекебиз. Саламатсыздарбы? Мен 6-Б классынын окуучусу Акынбекова Айжаркын. Гапыр Мадаминов агайыбыздын биз азыркы учурда Акыл эмгегинин маданияты деген китебин окуп жатабыз. Ичинде бизге керектүү маалыматтар аябай көп. Мээнин иштешине кайсы азыктар пайдалуу? Биздин окумуштуулар изилдеп чыгып, адамдын мээси 24 жашына чейин гана жакшы иштейт. Андан кийин болсо кабыл алуу функциялары жайыраак боло баштайт. Албетте, адамдын мээси баардыгыныкы эле окшош. Сен канчалык китепти көп окусаң, мээң ошончолук чоңойот. Ал үчүн туура тамактануу керек. Кайсы азык заттар адамдын мээсине пайдалуу? Ачуу шоколад. Ачуу шоколадтарда витаминдерге аябай бай. Мээнин торчолорун ар кандай оорулардан коргойт. Эс тутумга пайдалуу. Манги заты бар. Күнүнө 40-50 грамм ачуу шоколад жеп туруңуз. Сиздин мээңизге жакшы таасирин тийгизет. Жаңгактын түрлөрү. Жаңгактын курамына майлуу кычкыл заттар, темир жана фосфор мээнин торчосунду азыктандырышат. Мээге ашыкча күч келгенде ага каршы тоскоолдукту жаратышат. Ошондуктан күнүнө жок дегенде бир дана жаңгак жеп туруңуз. Мээңизге жакшы таасирин тийгизет. Көк чай. Көк чайды невролог дарыгерлери айтымында көк чай эң коркунучтуу ооруларга кирген. Паркинсон илдетинен сактайт. Ал эми Голландия дарыгерлери көк чайды күнүнө 3 жындан ашык ичсе, ал инсульт оорусуна алып барат. Биз азыркы учурда жакшы темаларды өтүп жатабыз. Абдан кызыктуу, сонун сабак. Мен ушул сабактан жакшы адам болушту үйрөндүм. Бул китеп бизге бир эле айым сабагынан эмес, жана башка сабактардан да жардам берип жатат. Класс боюнча ажыпоп түскөндү жакшы өздөштүрүп калдык. Негизгисин бөлүп алууну, убакытты китеп окуу менен өткөрүүнү жана башка көптөгөн темаларды өттүк. Бул сабактан бизге аябай жакшы таасирлерин калтырды. Көңүл буруп койгонуңуздарга чоң рахмат.